Санастары урматтуу коллегалар, мен кыска эле сүйлөйүн. Азыр мына Кыргыз-Тажик чек арасында кооптуулук чегине жетти. Казактар айткандай шиши толуп жарылганы турат. Ошондуктан биз парламент, жогорку кеңеш эчтеке болбогондой эле болуп отурганыбыз туура эмес. Ошондуктан мен эмнени сунуштайт элем. Ушул Тажик-Кыргыз чек арасы боюнча депутатский комиссия түзсөк. Депутатский комиссиянын максаты күнөөлүүлөрдү издештөө эмес. 30 жылдын ичинде биз эмне себептен ушул деңгээлге жеттик? Эмне себептен ушундай согушка чейин бара турган деңгээлге жеттик? Өзүбүздүн кошуналаш тууган республикабыз менен, кошуналаш тууган эл менен кандай даражага жеттик? Ошондуктан ошону изилдештен. Экинчи максаты ошонун бардыгын изилдеп туруп, ошолордун оруусунун причинасын тапкандан кийин мен ойлойм стратегиялык именно Тажик-Кыргыз чек ара боюнча стратегиялык саясатты иштеп чыгышыбыз керек. Мындан биягына мындай эле жөн эле чыр-чатак чыкканда эле чыгып барып ошол жерде басып койгон бул жарабайт, болбойт. Себеби деген бүгүнкү күндө чыр-чатактар вообще жогорку деңгээлге чыгып кетти. Ал уже спецслужбалардын спецоперациясына айланып кетти, бүт барды конфликттер. Ошондуктан ушул комиссияны срочный порядкта түзүш керек.